Бизге сәдик чындыгында өтө керек. Кытайлардын компаниясы куруп беребиз деп мына 2 жылдан бери алдып атат. 5-январда Кара Суу районунун Актерек айылынын 30дай тургуну Куршап дарыясынан алтын казган Edelweiss Gold компаниясына нааразычылыгын айтып чыгышты. Ишкана 2025-жылдын аягына чейин айылга 60 орундуу балабакчанын курулушун каржылоого милдеттенме алып, бирок аны аткарбаганын, азыр айылда балабакча маселеси курч экенине токтолушту. Мына азыр жогоруда айтып кеткендей биздин Актерек элине аябай детсад керек. Мына Edelweiss мына компания Кытайлардын компаниясы куруп беребиз деп мына 2 жылдан бери алдып атат. Негедир мында алдоо жон менен келип атат да, мына быйыл бүтөт, эмдиги жыл бүтөт, мына болуп атат, ана ишкана салып берген атат. Не каса миңби? Каса миң деген салып берген атат. Анан кийин ана жерден алтын чыгара турган не эле ишкана неме болду, алтын салып берген атат. Анан мына салып берген атат деп эле. Анан салынбай жүрөт да. Биз будан мурун айыл өкмөткө барылганбыз. Айыл өкмөт өзүнүн кабинетине кирип сүйлөшкөнүбүздө ноябрь айында башталат деген. Ноябрь айы эмес, азыр январь айы болуп калды, башталган жок. Айылдык кеңештин депутаты Рыспай Мажитов балабакчанын имаратынын орду даяр экенин билдирди. Бирок Edelweiss Gold жичкасы келишимди аткарбай, улам артка жылып жатканын билдирүүдө. Мындан улам маселени чечип берүү боюнча жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылды. Өзүн Edelweiss Gold компаниясынын өкүлүмүн деп тааныштырган адамдар убада беришкен. Алар 60 орунду балабакчаны биз салып бере албайбыз, бирок анын ордунан 200 миң акш долларын беребиз деп. 200 миң доллардын азыркы учурда болгон 60 миң гана доллары түштү. Негизи ошол алардын айтуусуна караганда 200 миң доллар толугу менен 2025-жылдын ноябрь айына чейин келип түшүш керек эле. Ал одасы да аткарылган жок, ага чейинки берген одалар да аткарылган жок. Мындан улам биз ушул жалпы бийликтен жардам сураганга аргасыз болуп турабыз. Edelweiss Gold компаниясынын өкүлү деп айтылган Расул Осмонов толук каражат дем алыш күндөрүнөн кийин которулуп берилерин билдирди. Акчага кеттим, обязательством жабып коеюн деп. Налог башка жагынан берки сулдар бар, өзүнүн төлөмдөр бар. Бирде карызы жок азыр. Азыр единственное ошо бала бакчага 60 миң доллар өткөргөн, 200 миң доллар өткөрө турган болгон. Аким менен бар айыл өкмөттөр менен сүйлөшкөн. Ошо калган 140 миң доллардын 12-синде алып келип, ошол жабам деп кеткен. Ынтымак айыл өкмөтүнүн башчысы компаниянын мурунку ээси жичканы сатып жибергенин, сатып алган ээси болсо балабакчаны куруудан кабары жок экенин айткан дейт. Мындан улам экинчи жолу келишим түзүп, 200 миң акш долларын казнага төктүрүү келишими болгонун маалымдады. Балабакчаны проектин тендерге берип, проектин жасатып койгонбуз. Булар акчаны берсе, биз тендерге коебуз кайра. Балабакчаны кура турган адам, тендерин уткан адам алат да, балабакчаны куруп берет. Edelweiss Gold жоопкерчилиги чектелген коому 2021-жылдан бери Куршап дарыясынын жээгинен алтын казат. Компаниянын лицензиясынын мөөнөтү 2025-жылдын 31-декабрында аяктаган. Компания кытайлыктарга тиешелүү. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, ишкана 2025-жылдын мартында Юстиция министрлигинен кайра каттоодон өтүп, директору Сыдзян Чижудун деп көрсөтүлгөн. Социалдык тармактарда компанияга карата нааразычылыктар бир нече жолу айтылган. Компаниянын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча маселе былтыр сентябрь айында жогорку кеңеште да көтөрүлгөн эле.